Бизге дагы бул кыргыз элине Кудайдын батасы түшкөн да. Кудайдын батасы түшкөн. Ошону биз кыргыз эли өзүбүз сезбей келатабыз да. Болгондо дагы бул жерди берген, генди берген, акыл эсти берген, каада салт баары бул Кудайдан берилген белек бизгечи. Ушуну биз сезбей келатабыз. Анан илгерки аксакалдар муну туюп, сезип билишкен да. Мына колго суу куюунун өзүнчө бир мааниси бар да, чоң мааниси. Эмне үчүн дегенде биз бата алып калалы деп ата менен энеңди капа кылсаң оңбойсуң дейт. Ой балам, камчыны алып чыгып берчи десе дагы бул дагы биз үчүн тарбия экен да. Суусуз жерге булак бол деген. Дүлөйлөргө кулак бол деген. Усталарга балка бол, эл журтуңа калка бол. Эти жокко союш бол, жери жокко конуш бол. Эрегиш чыкса элчи бол, эл журтуңдун кенчи бол. Кар өзгөй болбой калыс бол, кошоматтан алыс бол. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Кайрадан эле биз сиздер менен Ойлон жана Ойгон программасында кездешип жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Кызматыңыздарда аты жөнүм мен Улан Кубанычбеков жана ошондой эле бүгүн биз Токмок шаарында турабыз. Токмок шаарында бүгүнкү менин сыйлуу өзгөчө коногум бар. Дал ушул инсан менен сиздерди тааныштырып өтсөм. Бүгүнкү менин сыйлуу коногум маданият тармагында аз да болсо саз эмгек кылып, бүгүнкү учурда ушул Токмок шаарынын маданият үйүндө кызмат өтөп келе жаткан Идинов Алмаз мырза менен маек курмакчымын. Алмаз мырза өзүнүн кесиби боюнча театр жана кино жаатында режиссерлук эмгекти аркалап, ошол жакта окуу жайды бүтүрүп, бүгүнкү учурда Токмок шаарынын маданият үйүндө эмгектенип жаткан учуру. Бүгүнкү программабызда биз сөз кыла турчу тема, ардактуу көрөрмандарым, кыргыз эли меймандос болгондуктан бизде салт саналар бар эмеспи? Ошол салт саналардын ичинен бул ушул үйгө мейман тосуп, мейман чакырган учурда колго суу куюу расмиси деп койсок болот да. Ушул жөрөлгөнү ар бир үй бүлө, кыргыз коомчулугу бүгүнкү күндө салт катары аткарып келе жатат. Ошол салттын бүгүнкү учурда биздин жашообузга канчалык деңгээлде анын мааниси бар, ушул туурасында сүйлөшмөкчүбүз. Ассалому алейкум, Алмаз мырза. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, саламатсыздар, жакшы турасыңар. Жакшы. Алгач эле Алмаз байке, ушул бүгүн сиз менен ушул маектешимдө жогоруда мен айтып өткөндөй эле ата бабаларыбыз эзелтеден кыргыз эли дегеле меймандос болгондуктан кол жуу расмиси менен баягы ар бир конокту тоскондо кол жууп, анан конокко ырыскыны алдына сунат эмеспи? Негизи ушул кол жуу салты эмне болуп, ушул кол жуу салты биздин маданиятыбызга кирип келген, ушул жөнүндө менин көрөрмандарым менен кененирээк маек куруп берсеңиз. Жакшы болот. Эми эзелки алмыстактан бери эле кыргыз эли өтө салтка бай, өзүнчө бир үрп адат катары сезилип келген илгертеден бери. Ата бабаларыбыздын салты бул бизге тарбия катары берилген жөрөлгө да. Эми ала турган болсок, сиз айтып атасыз колго суу куюу деп. Мына колго суу куюунун өзүнчө бир мааниси бар да, чоң мааниси. Эмне үчүн дегенде бул жанагы эт бышып, анан этти мындай элдин алдына тартарга келгенде сөзсүз кол жууш керек. Эмне үчүн дегенде бул 5 бармак деген. 5 бармакты кол менен жейт да. Кол менен жейт 5 бармак. Ошо 5 бармак деп аталган үчүн алдын ала кол жуулуш керек. Кол жуулуш керек. Анан мунун экинчи мааниси дагы бар. Бул эми жана колго суу куйган бала, кичинекей балага, наристе болобу, мындай кичирээк бала болобу, бой жетип калган балага бата берүү болот да. Эми аксакалдар батаны мындай бир иш кылуу менен бата беришкен да. Мунун мааниси ошол бала ошол батаны алып калса экен.
Ата эненин батасы бул бала үчүн баягы түз бата болгондо, мисалы үчүн айтат го, эми сен ата менен энеңди капа кылсаң оңбойсуң дейт. Кыргыз элинин ушундай эмеси бар, салт, өзүнүн айтылган түз мааниси бар. Ата эненин батасы тескерисинче баягы түз тийген бата деп коет да. Ошон үчүн аксакалдар илгертен ошо кичинекей балага суу куйдуруп колго анан бата беришкен да. Батаны ошол балдар, биз эми бала кезде биз көп суу куюп калдык. Эмне үчүн дегенде биз бата алып калалы деп ошо аксакалдарга суу куйган бизге өзүнчө бир мындай сыймыктуу көрүнүш болчу да биз үчүн. Анан биз эми мен куям деп баягы түлөө бергенде же той бергенде ушундай бата алып калыш керек деген башыбызда ушундай турчу да. Ушундай бир психология калыптанып калган десек болот, сиздердин учурда. Биздин учурда. Ушул жерден Алмаз мырза, сөзүңүзгө каралжыда, мисалы азыр эми 21 кылым шартында азыркы кийинки муун дейбизби, бизге окшогон жаштар, бизден кийинки биздин бөөктөрүбүз, жигиттерибиз эмнегедир ушул суу куюуга мындай умтулушпайт да. Мисалы айтсаң деле кээ бир учурда мындай, ой, мен куйгандан көрө ойноп келейинчи, же болбосо өзүңүз эле куя бериңизчи деген сыяктуу мындай ушундай мамиле кылышат да. Мен дагы сиз айтып жаткандан улам баамдап жатам. Мисалы мен кичинекей бала чагымда баягы айыл жергесинде чоңойгондуктан биз дагы ушул колго суу куюп, анан аксакалдардын, аталардын батасын алып калганга аябай умтулчу элек да, аракет кылчу элек. Бирок тилекке каршы акыркы учурларда ушундай көрүнүш мындай солгундап бараткандай да. Керек болсо кээ бир үй бүлөлөрдө ата энелер даже балдарын колго суу куй деп да айтпаган да учурлар бар. Анан бул негизи эмнеден кабар берет? Бул эми кийинки учурларда ушул бизди да тынчсыздандырган ушул нерсе болуп атат. Могу кийинки жаштар ушу колго суу куйганды көп умтулбайт да ушуга. Биз бата алып калалы, аксакалдар, ал кездеги аксакалдардын баары азыр жок эсе болуп баратат. Анан кийинки муундар ушуну, бул эми биринчиден баягы гигиеналык тазалык, экинчиден бата. Анан бул өзү кыргыздын өзүнүн салты. Бул эң жакшы көрүнүш. Муну биз кийинки муунга биз өткөрүп беришибиз керек да. Муну кийинки, мисалы үчүн биздин убактагы мурунку аксакалдардын кылган жана бизге көрсөтүп кеткен тарбияларын азыркы балдарга айтсаң бир жомок катарындай сезилип калат да. Эми өзү эле жууп албайбы тиякта, суу агып атпайбы кранда деген сыяктуу да эми. Анан жамандык жакшылыктарды көбүнчө байкайбыз азыркы учурда. Жанагы эшикке чыгып баратып эле тег жерден эле жууп кетебиз. Эшикте бирөө турат, баягы ушундай болуп калды азыркы учурда. Эшикте бирөө турат, колуна жана кумганды кармап алып, чыгып баратып жууйсуңар депчи. Анан азыркы учурда бир четинен карап келгенде бул азыркы замандын талабына ылайыктуу болуп атат да. Эмне үчүн дегенде азыркы жамандык жакшылыктарда, той топурларда Куран окутууларды кафеден өткөрүшөт. Анан кафеде баягы кирип баратканда жууп калат да, столдун баарын кыдырып жүрбөйт да. Анан үйдө болсо, мисалы үйдө болгондо ошондой баары мындай уй мүйүз тартып тегерек отуруп, анан балага койдуруп, балага айтыш керек. Ошонун баары тарбияда. Илгери бизге аталарыбыз мисалы үчүн атты жетелеп келип, ай балам, кел могу атты кармап турчу деп, атты токуурдун алдында. Тизгинди карматып, кел могу кармап турчу десе эле, ошол биз үчүн тарбия экен да. Же болбосо атты минип келип терезеден кыйкырып, ой балам, камчыны алып чыгып берчи десе дагы, бул дагы биз үчүн тарбия экен да. Анан балага айтыш керек экен. Айтпаса алар билбей деле калышы мүмкүн. Айтса ошону кабыл алышат балдар. Ушул жерден Алмаз мырза, демек сиздин оюңуз боюнча, көз карашыңыз боюнча бүгүнкү учурда ата энелер, үй бүлөдө ар бир ата эне балдарына ушул нерсени айтпайт, же болбосо жеткирбегендиктен, бала билбегендиктен ал кылбайт да. Ошондон улам ушул жактан биз аксап жатабыз десек болобу? Эми биз ар бир могу салт санаа, үрп адаттарды биз балдарга айтып турушубуз керек. Айтып, кечинде отурганда
чайга отурганда же болбосо алар жанагы сабакка отурганда бирден тема кылып койсо балдар үчүн ар бир салт санааны үрп адатты алар үчүн деле кызык балдар. Ушундай болот турбайбы деп ошо баланын аң сезимине ошол кирип калат дагы. Ошол боюнча анан азыркы балдар кыйын. Бир нерсени айтсаң бат илип алышат, ошо менен анан өздөштүргөнгө аракет кылышат да. Биздин өзүбүздөн дагы болушу мүмкүн. Биз айтпайбыз да. Биз айтпасак кайдан билет? Мисалы үчүн бала ыйлабаса эмчек кайда деген кыргызда сөз бар. Же болбосо жанагы Расул Гамзатовдун бир сөзү бар. Тоого барыш керек, тоо өзү келбейт дегенчи. Тоого барыш керек, тоо өзү келбейт дейт. Бунун мааниси ушу аракет болуш керек да. Бизден ошо балдарга айтып койсок анан алар кулак кагыш болуп калат да. Абдан сонун. Демек ар бир ата энеден бул сөзсүз түзмө түз баягы көз каранды. Ошол балдарыбызга көп таалим тарбияны берүү бир ар бир ата эненин өзүнөн көз каранды экендиги туурасында айтып атпайсызбы? Анан чындап эле бул жерде демек биз балдарыбызга деги эле жаштарга келечек муунда мисалы агалар деле биз жеке эле ата энелер эмес, агалар дагы өзлөрүбүздүн инилерибизге айта жүргөн болсок, бул да кандайдыр бир сабак. Анан ошол эле учурда алар биле жүрөт деген ойду айткыңыз келип окшойт да. Эгерде биз айтпасак, анда алар каяктан билмек эле. Демек бул жерде жаштар күнөө эле эмес экен да. Жаштарда күнөө жок. Эми алар биз айтпасак алар кайдан билмек эле? Эгер алар биле турган болсо, анда биз жанагындай бизде кийинки муундар билбей калды деп аларды күнөөлөй бергенде болбойт. Азыркы замандын талабына ылайык ошондой учурлар кездешип калып атпайбы? Жанагындай баары эле уй мүйүз тартып отуруп эле эт жей беришпейт да азырчы. Жамандык жакшылыктарды деле бүт эле азыр кафеден өткөрүп калышты. Үйдөн өткөрүп, ошо үйдөн баары отуруп тигиндей эмне кылса, анда алар билет эле да. Балдарга айтат эле ушундай ата энелер же агалары. Мисалы үчүн суу куйганда сүлгүнү, кол арчыны ийине илип алат. Илип коет да. Абдан жакшы. Ушул нерсе мындай өзүнүн эрежеси, колго суу куюу расмисин аткарып жатканда анын эрежелери, деги эле анын жөрөлгөлөрү кандай? Ушул жаатка да токтолуп, анан айтып берип кетсеңиз жакшы болот эле да. Ушул мааниси жөрөлгөсү бул бала мисалы үчүн жана кумганды көтөрүп келгенде кумара деп коет, жана суу куйган, колго суу куйган. Ошону көтөрүп келгенде кол арчыны ийине илип коет. Ал тигиге алып бербейт бала. Колуна коюп бүткөндөн кийин тиги өзү илинип тургандан кийин өзү алып алат, тиги кол жууп бүткөн киши. Анан биринен бирине өткөрүп кете берет да. Эгерде биринчисинде оң жагынан башташ керек, суу куйганда сөзсүз оң жагынан башташ керек. Эт жеп бүткөндөн кийин сол жагынан башташ керек. Бир жагынан баштаса кийин кайра ал жагынан баштабаш керек. Кайра бияк жагынан баштап куюлат да. Суу куйгандын жөрөлгөсү ушундай. Анын дагы өзүнүн эрежеси бар, абдан жакшы. Муну дагы чын эле менимче ар бир эле кыргыз атуулу, ар бир эле кыргыз жаран билет болуш керек. Бирок кээ бир учурда мисалы мен өзүм күбө болуп калдым да. Ушул эреже туурасында айтып калганыңыздан улам мен айтып жатам. Кайсыл бир айылга барып калдым. Анан ошол жерден байкап калдым. Мурда эгерде бир кичинекей бала сиз айткандай ошол үйгө мейман чакырган учурда колго суу куюп атканда аксакалдар сөзсүз түрдө кол жууп бүткөндөн баягы эт тартылат го. Эт тартылган убакыттан кийин анан эт жеп бүткөндө да кетип аткан учурларда кайрадан колго суу куюлат. Ошол учурда менин эсимде биз кичинекей кезде бала чакта мисалы аталар, аксакалдар кичине болсо дагы баланын көңүлүн алыш үчүн ага ыраазычылык билдирүү иретинде бир жиликти алып, устуканын жарымынан бир кесип берип, ооз тийгизип, же болбосо ошол устуканды бүтүн бойдон мындай тартуулап берчү эле да. Бирок тилекке каршы кийинки учурларда көп байкап жүрөм, той топурларда, жамандык жакшылыктарда дегендей аксакалдарыбыз ушул нерсени унутуп калгандай да. Эмнегедир кичинекей баланын көңүлүн алып, ага дагы ушул жилик бере салып, же болбосо ушундай иштерди кылышпайт. Напсибиз эмне кенен болбой калды? Эмнеден кабар берет? Сиздин оюңузча? Туура айтып атасыз. Бул нерсе дагы абдан баягы баланы ошо дилгири болгонго умтулуусуна өтө чоң жардам бере турган нерсе болгон да бул.
мисалы үчүн аксакалдар жана устуканды жиликти алганда эле бир кесип ооз тийип анан ай жанагы суу куйган баланы чакырып койгулачы деп анан ошо суу куйган балага ошо жиликти берип коюшатчу эле да. Эми бул дагы ошол бала устукан алам, жилик алам, ар бир жиликтин өзүнчө мааниси бар да. Жото жилик, кар жилик болобу ошо балага берип коюшчу, суу куйган балага. А жилик алыш мисалы үчүн ошо биздин убакта илгери жилик алыш бул өзүнчө эле бир ошого дагы бир татыктуу болуш керек болчу да, ошол жилик ала турганга. А жана колго суу куйган бала бата да алат, ошого татыктуу болуп ошо жилик алганга. Ой мен жилик алдым тиги аксакалдан деп ушундай бир чоң мааниге ээ эле да. Азыр эми кийинки учурларда бул дагы ошо солгундап баратат, ошого учурап калды да. Эмне үчүн дегенде аны биз толук чечмелей албайбыз, бирок эми элдин баягы өзүнүн напсиси, пейили, ниетине жараша болуп калды. Аны тиги балага бергенден көрө өзүм эле тиги аялыма берип коеюн, үйгө көтөрүп кетсин дегендей бир учурларда кездешип калат да. Анан пакетке ороп кетейин дегендей. Тиги балага бергенден көрө эми азыр өзүнүн баласы же болбосо тиги өзүнүн келинчегине берип үйгө алып кетейин дегендей бир напси ушундай болуп калды. Ошон үчүн тиги бул дагы ошо солгундап баратат да. Алмаз мырза, ушул жерден мени бир ойго түрттүңүз да. Напси туурасында кеп кылып өтпөдүңүзбү? Анан менин көз карашымда, жеке өзүмдүн пикиримде мен мындай ойлойт элем да. Негизи эле баягы ошол кыргыз элинде, бул биздин өзүбүздүн маданиятыбыз дейбизби, каада салтыбызда мүнөздүү нерсе болуш керек. Негизи эле башынан биздин ата бабалар негизи эле эркектер, айрыкча эркектер, баягы айымдарга салыштырмалуу эркек мырзалар эч убакта ошол жамандык жакшылыкка барган учурда да баягы баштык көтөрүп чыккан эмес. Мындайча айтканда устукан алган эмес да. Анан бүгүнкү учурда ал нерсе эми баягы такыр эле артта калып калбадыбы? Анан бул негизи эле кандай ойлойсуз? Баягы эркек баштуу адам, мындайча айтканда калпакчан адам, мырзалар баштык көтөрүп алганы негизи кандай көрүнүш? Бул жакшы эле көрүнүшпү же тескерисинче бул жат нерсеби? Бул эми жат нерсе. Азыр шаарда учурап калышы мүмкүн. Айыл жерлеринде азыр деле ошо эркектер, мырзалар баштык көтөрүп кетпейт. Айыл жерлеринде ошо каада салт сакталган боюнча турат. Бирок ошо шаар жерлеринде жана кафеден болгондо, ар кайсы жерден болуп калганда жанагындай салып кеткиле, ороп кеткиле, анан сообу тийсин деп ошо кафеде эчтеке калтырбай салып кеткиле деген учурларда кездешип калат. Ошондой учурларда салып кетиши мүмкүн. Анан бул жат эле көрүнүш. Негизи жана аксакал киши же болбосо любой калпакчан мырза пакет көтөрүп алып жүрүшү бул өзүнчө бир жат нерсе болот да, кыргыз эли үчүн. Демек бул уят эле ишке барабар десек болот экен да. Баягы кыргыздарда дагы казан аякка көп кийлише берген эмес го, көбүнчө баягы мырзаларчы. Анан казан аякка кийлигишкенге тете дегендей бир маанини камтыса керек менимче. Азыр биз кол жуу расмиси туурасында, мейманга ушул аш тартканда, алдына баягы беш бармак тартканда сөзсүз түрдө бул биздин маданиятыбызда бар нерсе деп айтып жатасыз. Бирок ошонун эле арткы тарабында бул бата жөнүндө айтып кеттиңиз да, жогорудачы. Ушул негизи эле колго суу куюунун артында батаны бүгүнкү күндө аксакалдарыбыз, аттуу баштуулары кандай максатта же кандай тилекте бериш керек? Бул жанагы учугу улансын деген, тукумуң өссүн деген сөз бар. Учугуң улансын, тукумуң өссүн деген. Бул аксакалдардын батасы илгертен аябай түз тийген бата болгон да. Мен бир илгерки баба сөзүнөн бир келтирип кетейин. Арстанбек деген бабабыз болгон. Калыгул Арстанбек деген олия кишилер болгон булар. Мындай алдын ала көрө билген, анан
сөзмөр кишилер болгон. Ошо Арыстанбектин Буйлашуулу Арыстанбек деген жеңи жок акынга берген батасы бар. Арыстанбек 54 жашында, жеңи жок 14 жашында бата берет. Кадимки эле жеңи жок, жанагы ырдашарга теңи жок деп атпайбы? ооба, Жеңи жок акын. Ошол акынга берген батасы бар. Анда дагы ошо аябай тиги күчтүү бата берген да. Суусуз жерге булак бол деген. Дүлөйлөргө кулак бол деген. Ustalarga balka bol, el jurtuna kalka bol. Yeyti joko soyuş bol, jeri joko konuş bol. Eregiş çıksa elçi bol, el jurtundun gençi bol. Kar özgöy bolboy kalыс bol, koşamattan alыс bol. Деп күчтүү батаны ошо жеңи жокко берген да. Эми бул батанын мааниси баарын камтыйт. 4 сап, 6 сап бата берсе дагы ошонун ичине баары камтылып кеткен да. Анан ошо сыяктуу күчтүү баталарды чоң аталарыбыз берген. Чоң аталарыбыз берген. Анан ошого жараша баталуу болгондор бар. Баталуу болгондор бар да. Мына баталуу ошо бата түшүп калган деп. Бата түшкөн деген жакшы нерсе го. Ошол сыяктуу бизге дагы бул кыргыз элине Кудайдын батасы түшкөн да. Кудайдын батасы түшкөн. Ошону биз кыргыз эли өзүбүз сезбей келатабыз да. Илгертен бери элечи. Бул болгондо дагы бул жерди берген, генди берген, акыл эсти берген, каада салт баары бул Кудайдан берилген белек бизгечи. Ушуну биз сезбей келатабыз. Анан илгерки аксакалдар муну туюп сезип билишкен да. Мына азыр жайлоолорубуз, төрлөрүбүз эч бир оору суркоону билбей ошол жакта кымыз ичип, эт жеп, меймандостукту дагы азыркы жанагы бизге окутуп жүргөн этика, эстетика, ар бир гигиена, тазалык, арулук, жанагы көрө албастык, жерлерге бөлүнүү деген нерселердин баардыгы жок болгондо. Тазалык, арулук бизде болгон да. Ошонун баары кийин ошо солгундап жок болуп баратканга, чукулдап ушинтип баратканда анан ушундай нерселерди баягы кийинки муундарга ушундай эфир аркылуу айткым келет. Жүрөктөн чыккан баягы нерселерди айткым келет. Маданият өзү жакшы. Биз маданиятыбыз менен, каада салтыбыз менен мактанабыз да. Чет өлкөдөн келген кишилер, четтен келген кишилер таң калышат. Ой, ушундай кыргыз деген өлкө бар экен. Ушундук экен, баары ушундай экен деп айта турганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошого жете турганга. Абдан жакшы Алмаз байке. Анан ушул азыр мен сизди угуп отуруп, абдан бир жакшы ойлорду айтып атасыз эртеден бери. Мен мындай ойдо калдым да, сизди угуп отуруп, деги эле ушул акыркы учурларда ар бир инсан, кыргыз элинин Кудайдын батасы түшкөн эл деп атпайсызбы? Анан ошол батаны эзелтеден ата тегибиз, аталарыбыз, бабаларыбыз сактап келген, атадан балага мурас кылып өткөрүп берип келген. Бирок тилекке каршы акыркы учурларда ушул ар бир инсандын дейбизби, бул жерден эми бир коомчулуктун ушунчалык руханий жан дүйнөсү, маданияты ушул жерден бир алсыз болуп жаткандай таасир калтырат да. Мындайча айтканда, ушул нерседен биз кайтып бараткандайбыз да. Башка сырт жактан келген маданиятты тезирээк кабыл алып, өзүбүздүн каада салтыбызды унутуп бараткандайбыз да. Ушул нерсе деги эле сиз деле эмес, жеке эле башка инсандарды деле мисалы өкүндүрүп келатса керек. Анан ушул нерсе сизди өкүндүрөбү? Абдан өкүнүчтүү учурлар болот. Эми чыгармачыл адамдар, биз маданият тармагында иштеген адамдар, жазуучу болобу, акын болобу, обончу болобу, бир момундай бир эч кимге айта албаган бир бук болуп жүрөт да. Бул чыгармачыл адамдын баарында болот. Эгер ошол ичинде бир кайнап турган бир чыгарма чыга албай аткан сыяктуу бир мындай бук турат да.
толуп турган. Эч кимге айта алгыс. Ал ичинен адам өзү эле толгоно берет аны ойлонуп. Анан могу элибиздин могу руханий байлыктары, жүрөктөгү руханий жан дүйнөбүз жакырланып бараткандай сезилет да. Анан бул жакырлык, руханий жакырлык бул өтө эле баягы ачкачылыкка алып келет да, руханий ачкачылык. Бул адамдын жүрөгү рухка толуп туруш керек. Ошол ар бир кылган ишибизге биз ошого машырланып турушубуз керек да, кубануу менен, кылган ишибизге кубануу менен. Муну эмне кылып алдым экен деп өкүнбөй, ар бир кылган ишибизге кубанып турушубуз керек. Биз эми чыгармачыл адамдар, бизге жүрөгүбүздө ар дайым мындай бир элге айта албай турган бир нерсе ушул жүрөгүбүздө тура берет да. Анан көбүнчө жазуучуларда, акындарда бул ыр менен же чыгарма менен чыгып кетет. Ошол элге жетип калат. Илгерки биздин жазуучулар ошо түз мааниси менен элге берип койгон, жүрөгүндөгү толгон нерсени. Аларда байлык деле болгон эмес. Илгерки акын жазуучуларыбыздан жазуучу Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылычында Шералынын чокою эми хан, Нүзүп хан. Ал бирөөнүн эле кулу болгон. Анан ал кул болуп жүргөндөгү жанагы чарыкты чокойду. Ошол өзүнүн жана отурган өргөсүнө илип койгон. Ал мындай көтөрүлүп баратканда, көп мындай көтөрүлүп баратканда, текеберленип баратканда ошо чокойду караганда, ошол мурунку жашоосу эсине келип турчу да. Ана биздин ар бир биздин могу чоңдорубуз деле, депутаттарыбыз деле, могу эл башкарып жүргөн биздин төбөлдөрүбүз деле ошондон сабак алса болот да, Сынган кылычтан. Баарын баягы чокойлорду илип койгула деген эмес, баягы ошондой мааниде бул руханий мааниси менен айтылган. Анан прообраз деп орусча айтат. Бул руханий мааниси ошондой да. Ошо Шералынын чокоюндай болуп, силер мурунку баягы жетишпей жүргөн замандагы өскөн учурларыңарды эстеп коюп тургула. Чөнтөккө акча түшүп калса эле баягы дардаңдап калбай деген кеп да. Ошондой чыгармага беришкен. Ошо менен берсе болот. Азыркы жаштарга чыгарма, азыр эми балдар да китеп окубай калды, бүт интернет болуп кетти. Анан окугандар деле бар, ошо китеп чыгарып, китепке жазып, ошону азыркы жаштарга берсе, ошол терең түшүнөт эле да. Ушундай болгон экен, кыргыз ата бабалар ушундай болгон экен депчи. Абдан сонун. Алмаз мырза, сизди эртеден бери угуп отуруп, мен өтө сиздин ички жан дүйнөңүздө ушунчалык көптөгөн руханий баалуулуктар катылып жаткандыгын баамдап турам. Анан жогоруда өзүңүз бир сөзүңүздөн улам абдан жакшы бир мисал келтирип өттүңүз. Эгерде адамдын жашоосунда деги эле жалпы инсандар бүгүнкү учурда ички руханий баалуулугубузду өстүрбөсөк, ошол нерсени көбүрөөк, ошол жан дүйнөнүн руханий баалуулугун көтөрүү, маданиятты көтөрүүдө көбүрөөк салым кылбасак, анда бул ачарчылыктан да жаман дедиңиз го. Мындайча айтканда, физикалык түрдө ачарчылыктан да бул жаман депчи. Физикалык түрдө ачарчылык менен жашай беришибиз мүмкүн. Эгерде руханий баалуулук жан дүйнө өлүп кала турган болсо, анда бул андан да коркунучтуу экендиги туурасында айтып өттүңүз да. Анан азыр ушул сиздин жеке чыгармачыл чөйрөдө жүргөн инсан катары, мен сизди баягы жакындан билген адам катары акыркы убакыттарда баамдап жүрөм. Сиз дагы калктын катмарында, жөнөкөй эле карапайым эл ичинде кызмат кылып келе жатасыз. Мисалы ошол эле азыркы тил менен айтканда эрке бала дейбизби, кыргызча айтканда, современный тил менен айтканда тамадалык кызматты да алып жүрөсүз. Кызмат кылып келе жатасыз. Анан өзүңүздүн жеке жан дүйнөңүздөгү бир катылып жаткан сырларды дагы сууруп чыккым келип атат да. Айтсаңыз, ушул чыгармачыл чөйрөгө канча жашыңыздан тартып ушул чөйрөгө аралашып калдыңыз? Анан негизи эле баягы аккан арыктан суу агат деп кыргыз элинде айтылган бир жакшы сөз бар го. Ата теңиз, ошол
үй бүлөдө балким бир чыгармачыл инсандар беле, ошолордон бир чымындар калды беле, же өзүңүзгө бир жараткандан берилген бир талант бекен? Ошол эне сүтү менен келген деп коет. Ошол чыгармачылыкка аралашып калган себеби дагы ошондо да. Өзүмдүн ичимдеги уйгу туйгу ошо өнөрүм уктатпай, кичинекейимден эле ошо 10 классты бүтүп эле ошо театрга кирип кеткем. Ошо боюнча эле ушул жакта келатам. Анан кийин окууга тапшырып кеттим. Анан драматургия, режиссура дегенди бүтүрүп келип эле анан ошо боюнча иштеп калдым. Ошондон бери эле ошо маданият тармагында эле келатам да. Башка жумуш колдон келбейт. Ошол. Демек, рызкыңызды ошол чыгармачылык чөйрө менен термелеп, бүгүнкү күндө өзүңүздүн рызкыңызды таап, үй бүлөңүздү багып жаткан учуруңуз экен. Абдан жакшы, игилик каалайм, ишиңизде ар дайым игилик болсун. Ушул эл менен бөлүшкөн руханий жакшы жан дүйнөңүздө айтып аткан бүт кеңештер сиздин жашооңузда да өзүнүн жемишин берген болсун. Ал эми азыр сиз ушул жалпы бүгүн ушул биз кыргыз элинин каада салтынын ичинен колго суу куюу туурасында сөз кылдык. Анан акырында ушул жалпы жумурай журтчулукка, бизди көрүп аткан көрөрмандарыма айта турчу каалоо тилегиңиз бар чыгар. Эми жалпы кыргыз элиме кааларым ден соолук болсун элибизде. Ден соолук болсун, анан биримдик болсун. Анан катылган душмандар жок болсун бизге. Анан бөлүнүү болбосун кыргыз элинде. Жерлерге бөлүнбөйлү, урууга бөлүнбөйлү. Бул бөлүнүүчүнүн аягы жаман болот. Чачыранды бөлүндү болуп, Манастардагы айткан кулалы таптап куш кылдым, чачылганын жыйнадым деп. Чачылып 40 уру кыргыз Барысбек өлгөндөн кийин 40 уру кыргыз 40 жака бөлүнүп кетишкен да. Анан аны жыйнаш үчүн ошо Манастай болгон айкөл киши керек. Анан Манастай эрлерибиз, шерлерибиз чыксын. Учурда ошондой инсандарга кыргыз эли муктаж болуп турабыз, Ушундай элди биримдикке чакырган, элибизди биримдикке чакырган, жана ушундай катылган душмандын катыгын берген, эч ким катыла албай турган баатырларга муктаж болуп турабыз. Анан кыргыз элиме жалпы ден соолук болсун. Ошол. Чоң рахмат, Алмаз мырза, алтындаган убактыңызды биз үчүн арнап, жумуш убактысына карабастан, менин сунушумду четке какпастан, биздин көрөрмандар менен өзүңүздүн руханий жан дүйнөңүз менен бөлүшүп бергениңиз үчүн сизге дагы ыраазычылык билгиземин. Жана ошондой эле жогоруда айтып өткөндөй эле албан ийгиликтерди каалаймын. Ишиңизде дайыма ийгилик болсун, жүрөгүңүз ак болсун, багытыңыз түз болсун деген тилекти билдиремин. Сиздерге да рахмат. Ал эми ардактуу менин көрөрмандарым жана сүйүктүү достор, эгерде бүгүнкү берүү боюнча кандайдыр бир силерде сунуш же ой пикир жаралган болсо, Мезгил медиа каналына катталып, подписаться кнопкасын басууну эч убакта унутпаңыз. Дагы сөз түрдө өзүңүздүн сунушуңузду, пикириңизди калтырып өтсөңүз болот. Ал эми ар дайым жогоруда айтылгандай эле ата-бабадан келе жаткан, эзелтеден келе жаткан биздин каада салтыбыз, үрп адатыбыз ар бир кыргыздын жүрөгүндө жашай берсин жана түнөк тапсын деген тилек менен мен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктаймын. Эмки берүүдөн кайрадан эле биз сиздер менен Ойлон жана ойгон программасынан кезишкенче сак саламатта болуңуздар.